Namo машинасы эч кандай эчтекеси жок. Муну эмнеси? Такси менен барган жакшыраак буга караганда. Бул уюлдук телефонго тартылган видео тасма интернетке желдей тарап коомчулуктун кызуу талкуусун жаратууда. Мында аял тез жардам унаасын 2 саат күткөнүн айтып, кызматкерлерди ачуу сөздөр менен тилдеп жатканын көрүүгө болот. Мен күтсө чалганыма 2,5 саат, 3 саат болду. Талапка ылайык тез жардам унаасы чакыруу түшкөндөн кийин 2 минуттан ичинде жеринен чыгып кетүүсү керек. Алар жол тыгындары жана башка себептерден улам айрым учурда көздөгөн дареке кечигип калгандарын моюндашат. Регион телеканалы тез жардам унаасы менен биргеликте Ош шаарынын аймагына жардам көрсөтүүгө шашылыш жөнөдүк. Сиренанын үнү чыкканына карабай жол бошотпогон айдоочуларга күбө болдук. Албетте мындай көрүнүштөр калкка сапаттуу өз убагында медициналык жардам көрсөтүүгө зыянын тийгизбей койбойт. Пробка болот, биринчи себеп. Экинчи себеп ушул техникалар жол бербейт. Азымда көрдүңүздөр. Жол бербейт. Светофор сигналды бакырсак дагы карабайт бизде. Я тоготпойт. Анан баргандан наразычылык пайда болот. Эмне үчүн кеч келдиң? 1 саат болду, 2 саат болду эме. Күткөн адамга албетте көп убакыт көп өткөндөй болот экен да. Нече күндө мына Россия жергесине барып окуп келдим. Ал жерде биринчи линиялар, мына автобустар, тез жардам унаалары, таксилер жөнүндө атай биринчи линиялар бош турат да. Себеби тез жардам унаа. Бизде биринчиден жол тыгындары көбөйөт дагы, андан кийин жолубуз кыска. Биринчи линияга бүт машиналарды токтотуп алышат. Ал жерден жол өткөнгө болбойт. Экинчи линияга уже чыксаң, бул жакта встречка уже келип калышат. Ошондуктан элдин наразычылыктары чындыгында көп. Себеби тез жардам унаасы кечигип келет. Себеби азыр бизде жол тыгындары көп болгондон пробка. Биринчи маселе бизде пробкалар көп чагылат. Тез жардам кызматына жол бошотпогон айдоочуларга Бузулар кодексинин 188-беренесине ылайык 10 000 сомдон айып акча каралган. Милициянын кайгылуу кызматы мындай аракеттерди болтурбоо үчүн айрым айдоочулар менен профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, рейдтерди байма-бай уюштурарын билдиришет. Жолу эле өткөргөндө эле ушул 8 факт аныкталган. Одоно түрдө жанагы укпай атайын маяктарды укуп, сирена включать этилгенине да карабастан жол бербей койгондор болот. Ошону атайын видео фиксациялар менен тартып, аларга карата түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мынакей оорукчандарды алып баратканда биз кандай кырдаал болбосун тезинен ушул жолду бошотуп беришке айдоочунун милдетинде көрсөтүлгөн. Адистердин көпчүлүгү тез жардамга жумушка орношууга кызыгышпайт. Ушул тапта Ош шаардык шашылыш медициналык жардам көрсөтүү борборунда дарыгерлер жетишсиз. Айлык маянанын аздыгынан кесипкөй дарыгерлер чет өлкөлөргө тартылып кетип жатканы айтылат. Кадр маселеси жетишсиз. Себеби бизде 24 автоунаа бар. Күнүнө 11 тез жардам автоунаасы чыгып кызмат кылат. Себеби ошол штатыбызда чечилип берсе, анан мына блогер сыяктуулар ошол жалоптарды азайтса, себеби элдер жо мамлекеттик ишканада иштегисе келбей калды. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.